Окуучулар, бүгүнкү 28-сентябрь, бүгүн көтө турган темабыз бөлүмдөрү түрдүү болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү. Баштагы сабакта биз бул тема тууралуу кыскача маалымат алганбыз. Азыр болсо көнүгүүлөрдү иштөөнү баштайбыз. Алгач 63-көнүгүү 5-мисал. Бөлүмдөрүнө көңүл бурабыз. Ар бир мисалдын бөлүмүнө көңүл бурабыз. Биринчи бөлчөктүн бөлүмү 2х, экинчи бөлчөгүбүздүн бөлүмү 3х. Жалпы орток бөлүм беребиз. 3 менен 2-нин жалпы бөлүмү 6, экөөнү тең x бар жазабыз. Албетте кийинки көнүгүү өтөбүз. Бул жака эмне жетпей атат? 2-ни канчага көбөйтсөк 6 болот? 3төн беребиз. Ал эми кийинки бөлчөк болсо 2ден. 3тү 2-ге көбөйтсөк албетте 3 жерде 3 бул 9, а 2-ни 2-ге көбөйтөбүз 4. Ортодогу белги кандай болсо, ошол белги сакталат. Барабар бөлчөктүн бөлүмү ушул боюнча жазылат. 9дан 4-тү кемитебиз 5. Биздин аягында келип чыккан жообубуз 6х 5. Кийинки мисалга өтө берели. 64-көнүгүү албетте бөлүмдөрү өзгөчөрөөк, тамгалары дагы окшош эмес. 40 жана 30-дун жалпы бөлүмүнө башкача айтканда 2 жыбы 40 менен 30-дун 2 жыбысы бул 120-га барабар. 120 болуу үчүн 40-ты канчага көбөйтөбүз? Албетте 3кө. А 30-ду 120 болуш үчүн 4кө көбөйтөбүз. Андан кийин тамгаларды артына улап жазабыз. B, Y. Албетте 40B бул жерге Y жетишпей атат, а кийинки жакка болсо B жетпей атат. Жогору жактагы көнүгүүдө биз кыскача иштедик, а бул жерде түшүнүктүү болуш үчүн эрежеге толук баш ийген абалда иштеп жөнөйбүз. 8B кошулган Y, ортодогу белги кандай болсо ошол белги сакталат дедик. 4B кашанын ичине 6Y плюс B барабар. Албетте ошол кашаларды жалпы түрдө айтсак болот. Кашаны ачуу үчүн биз баштагы сабакта айткан фонтан эрежесин пайдаланабыз. Ар бир көбөйтүүчүгө же кошулуучуга көбөйүп чыгабыз. 3y-ты 8b-га көбөйтсөк, албетте 24b-y. 3y-ты y-га көбөйтө турган болсок, 3y квадрат. Ортодогу белги минус болду. Кашанын ичиндегилерди карама-каршысына көбөйтөбүз. 4-тү 6-га көбөйтсөк, минус 24, тамгаларды жазабыз. b-y. 4b-ны b-га көбөйтөбүз. Белгиси кашанын ичинде плюс, сыртында минус. Албетте минус белгиси коюлат. 4b-нын квадраты. Бөлчөктүн бөлүмү жана биз айткан 120b-y боюнча калат, өзгөрбөйт. Эми бизге керектүү болгон учур бөлчөктүн алымына көңүл бурабыз. Алымында 24b-y, а бул жерде болсо минус 24b-y. Экөө окшош жана белгилери карама-каршы болгон үчүн алар жоюшат, нөлгө айланат, а калгандарын ошол боюнча жазабыз. 3y квадрат калды, а бул жакта болсо минус 4b-нын квадраты. Бөлчөктүн